ар бир адам өзү жана анын үй бүлөсү кайсы бир учурда күн көрүүгө каражаты калбай калаарын билиши маанилүү. Ошондуктан каржыңызды иретке келтирүү үчүн акчаңызды туура колдоно билүү керек. Тагыраак айтканда, бакубат жашоону камсыздоо үчүн чыгашаларды кирешеден ашырбай, ошол эле учурда акча чогулта билүү жана чогулган каражатты көбөйтүү жолдорун билүү керек. Бул максатка жетүү үчүн финансылык жактан сабаттуу болуу зарыл. Бул чыгарылышта биз финансылык сабаттуулук сиздин жыргалчылыгыңызды кантип жакшырта алаары боюнча маалыматтар менен бөлүшөбүз. Финансылык сабаттуулук бул мүмкүн болгон финансылык кесепеттерди билип, финансылык билимин практикада колдонуу үчүн зарыл маалыматтарды алууга, түшүнүүгө жана баа берүүгө адамдын жөндөмдүүлүгү. Башкача айтканда, адамга туура финансылык чечимдерди кабыл алуу үчүн каржылык жактан сабаттуу болуу керек. Каржы сабаттуулугу деген адам өзүнүн чыгашаларын туруктуу экендигин түшүнүп жана тобокелчиликтерин башкара билүү. Жөнөкөй тил менен айтканда, адамдар өзүнүн чыгашаларын башкаруунун натыйжасында каржы эркиндигине багыт алуусу. Бирок алгач киреше булактарын түшүнүп алалы. Көпчүлүгүбүз үчүн бир киреше булагы бар. Бул эмгек акы, бизнестен түшкөн киреше же акча которуулар. Улуттук статистикалык комитеттин 2 январга алынган маалыматы боюнча, өлкөдө 2021 жылдын январь айынан августка чейин орточо айлык акы 20 000 сомдон бир аз азыраак болгон. Биз өкмөттө аграрныйда иштейм. Өкмөттүн жумушунда маянабыз аз эле, бирок ошентсе деле жеткиргенге аракет кылабыз. Негизги айлыкты балдарыма жумшайм. Мындан тышкары, жалгыз гана киреше алып келе турган булактан пайда түшпөй калышы ыктымал. Мындай учурда өзүңүздү кантип камсыздандырууга болот? Сизде сөзсүз түрдө альтернативдик киреше булактары болуш керек. Киреше булактары активдүү жана пассивдүү деп экиге бөлүнөт. Активдүү киреше булактарына бул эгерде сиз өзүңүз иштей турган болсоңуз, мисалы, ошонун натыйжасында акча таба турган болсоңуз, бул активдүү. Ал эми пассивдүү, мисалы, сиз кандайдыр бир суммадагы акчаны чогултуунун натыйжасында батарея алып койсоңуз жана аны бирөөгө арендага берүүнүн натыйжасында ай сайын иштебестен эле ал жактан киреше таба турган болсоңуз, анда бул пассивдүү деп аталат. Анда тартип менен түшүндүрсөк, экинчи жумуш активдүү кошумча киреше булагы болуп калышы мүмкүн. Бул сиздин негизги ишиңизге байланыштуу болушу ыктымал, же таптакыр башка чөйрөдө болушу мүмкүн. Сиз үчүн өтө оор болбогон кошумча киреше булагын издөөдөн мурда сизге төмөнкүлөр керек. Өзүңүздүн ресурстарыңызды баалаңыз. Кошумча киреше түзүү үчүн колдоно турган кандай билимиңиз бар? Ар кимдин өзүнүн таланты бар. Өзүн-өзү өнүктүрүү жана инсандык өсүү үчүн убакытты туура бөлүштүрүү маанилүү. Хоббилериңиз, кызыкчылыктарыңызды кантип акчага айландырууну үйрөнүү үчүн билимиңизди, жөндөмүңүздү жана техникалык ресурсуңузга үзгүлтүксүз талдоо жүргүзүп туруу зарыл. Планыңарды далилдеп, кайсыл, мисалы, ар бир айда канча акча топтой ала турганга көзүңөр жетсе, мисалы, эгерде ошол негизги жөндөмдүүлүгүңөрдөн акчаңар жетпей атса, анда деген ошол силердин жумшак жөндөмдүүлүгүңөр силерге абдан чоң жардам берет. Каражаттын дагы бир кошумча же негизги булагы пассивдүү киреше болушу мүмкүн. Пассивдүү киреше бул күнүмдүк жумуштардан көз каранды болбогон киреше. Пассивдүү кирешеге банктык депозиттер, баалуу кагаздар, ижарадан түшкөн киреше, автордук укук кирет. Эми чыгашалар жөнүндө сүйлөшөлү. Көбүнчө биз акчаны көзөмөлсүз сарптайбыз. Биз майда нерселерге көңүл бурбай, импульсивдүү сатып алууларды жасайбыз. Бирок эгерде сиз кичинекей чыгымдарды эсептей турган болсоңуз, анда натыйжада абдан көлөмдүү сумма короткон болуп чыгасыз. Чыгымдарды көзөмөлдөө үчүн үй бүлөлүк жана жеке план түзүү зарыл. Чыгымдарды категорияларга бөлүңүз. Керектүү чыгашалар. Бул жашоону камсыз кылуу үчүн зарыл болгон товарларды жана кызматтарды сатып алуу. Тамак-ашка, жатаканага, кийим-кече жана бут кийимге, дарыланууга кеткен чыгымдар. Кошумча, зарыл деп эсептелбеген бардык башка чыгымдар. Туруктуу чыгашалар. Туруктуу айлык мүнөзгө ээ болгон чыгашалар. Мисалы, туруктуу коммуналдык кызматтар үчүн төлөмдөр. Өзгөрмө чыгымдар. Бул алардын наркын өзгөртүүчү чыгымдар. Ошондуктан биз алардын өлчөмүн гана алдын ала айта алабыз. Өзүбүздүн кирешелерибиз жана чыгашаларыбыз тууралуу ишенимдүү маалымат алабыз. Финансылык тартипти жакшыртабыз.
акча кайда жана эмнеге жумшалып жатканын жана чыгымдарды кантип азайтууга болоорун түшүнөбүз. Негизсиз насыялардан жана карызга батып калуудан камсыздандырабыз. Биз өзүбүзгө каржылык максаттарды коюп, аларга үнөмдөөнүн жардамы менен жете алабыз. Чыгымдарды көзөмөлдөөнүн дагы бир маанилүү бөлүгү каржылык максаттарды аныктоо болуп саналат. Негизги жана артыкчылыктуу максаттарды гана тандаңыз. Бир нече максаттарды коюунун кажети жок. Эгерде алар көп болсо, акырында же бири да ишке ашпайт, же болбосо ага жетүүнүн мөөнөтү узарып кетет. Максатыңыз канчалык глобалдуу болсо, ошончолук көп чыгым жана убакыт талап кылынат. Бир же эки гана максат койгонуңуз жакшы. Тескерисинче, кичинекей максаттар тез ишке ашат. Алар дагы көп болушу мүмкүн. 2 же 3, эң көп дегенде 5. Жыйынтыктарга көз салуу үчүн узак мөөнөттүү жана орто мөөнөттүү максаттарды бир нече майда этаптарга бөлүү керек. Аларга жетишилгенден кийин жаңыларын коюп улантыңыз. Эгерде сиз 1 миллион сом топтойм деген максатыңыз боло турган болсо, бул биринчи караганда сиз үчүн өтө кыйын болушу мүмкүн. Бирок сиз аны этаптарга бөлүүнүн натыйжасында чогултуп алууга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Мисалы эми көптөгөн мигранттар чет мамлекетке иштегени кетишет дагы, кандайдыр бир суммаларды чогултуп келишет дагы, аны акча булагын түзбөстөн ага кандайдыр бир пассивдерди сатып алышат, же болбосо мисалы той өткөзүшөт деп айтып койсок болот. Алышат, үй алышат, анан кайрадан эле жумуш жок деп, акча булагы жок болгондун натыйжасында кайрадан ошол башка мамлекеттерге барып иштөөгө муктаж болушат. Бул кандай болушу мүмкүн? Чечмелеп берели. Биринчи жылы 100 000 сом топтоп, ай сайын 8 000 үнөмдөп чогултуңуз. Экинчи жыл 150 000 сом, айына 12 000 топтоо керек. Акчаларды банкта, депозиттик эсепте сактаңыз. Бул кошумча 15-20 000 сом киреше берет. Үчүнчү жыл. Жылдын аягына чейин үнөмдөөнүн жалпы суммасы 500 000ден кем эмес болушу керек. Максатыңызды кагазга же компьютерге жазып, аны көзөмөлдөп турууну унутпаңыз. Болуп жаткан нерсенин толук картинасын визуалдык кабыл алуу, жалпысынан канча акча керек, ишке ашырууга канча убакыт калды, сиз буга чейин кандай натыйжаларга жетиштиңиз. Бул маалыматтардын баары максатка жетүү үчүн жардам берет. Бир нерсени пландаштыруу жана биринчи жолу олуттуу нерсеге жетишүү кыйын. Сандар жана мөөнөт сизди коркутуп, көңүлүңүздү чөгөрүшү мүмкүн. Андыктан кичине кыска мөөнөттүү максаттардан баштаганыңыз оң. Ага жетүү сиздин өзүңүзгө болгон ишенимиңизди арттырып, чоң маселелерди чечүүгө жардам берет. Негизи ар бир адамда кыял болот. Анткени себеби ошол кыялдар барып келип баягы жашоо, адамдын жашоосу кандай болот, кандай нерсеге жеткиси келет, ошону аныктайт да. Бирок көп эле учурда мисалы адамдар кечке эле кыялданып, бирок ошол кыялынан бир максатка чыгарбаса, анда кийинчерээк балким өкүнүчтүү болуп калат. Ошон үчүн мисалы бүт кыялдардын баарын тең каржы максатка айлантыш керек да. Баягы кыялды максатты болсо каржы максатка. Мисалы айталы, машина алганга кыялданасыңар, же болбосо бир үй салганга кыялданасыңар. Аны деген ушул максат кылып коюш керек да. Мисалы, мен ушундай машина алгым келет, баасы мынча, мисалы ай сайын 1 жылдан кийин алыш үчүн мен мынчадан үнөмдөшүм керек экен деп. Жеке каржылык максат, акчалуу болууга болгон умтулуу. Финансылык максат материалдык көрүнүшкө ээ болушу мүмкүн. Бирок биз аны акчага айлантышыбыз керек. Башка сөз менен айтканда, каржылык максат логикалык жана иш жүзүндө пландаштырылган иш-аракет. Финансылык максат смарт принцибинин жардамы менен түзүлүшү керек. Башкача айтканда, ал конкреттүү, өлчөнгөн, жетүүгө боло турган, акылга сыярлык жана мөөнөттүү болушу керек. Бул өзгөчөлүктөргө ээ болуу кандайдыр бир максатты жетүүгө мүмкүн кылат. Негизи адамдар өзүнө сөзсүз түрдө финансылык максат коюусу керек жана ал максат коюу үчүн өзүнө суроо берүүсү керек. Эң биринчиден, мен эмнени каалап жатамын жана ал мен каалаган нерсеге канча убакытта мен жете аламын. Ошол мен каалаган максатты ишке ашыруу үчүн канча каржы акча керек болот. Жана менде бүгүнкү учурда ошол максатты ишке ашыруу үчүн каржы булактары барбы деген суроону өзүңүздөргө беришиңиздер керек дагы. Жана ошол суроолордун натыйжасында сиз өзүңүздүн планыңызды, максатыңызды кое аласыз. Финансылык туруктуулукка, материалдык абалыңызды жакшыртууга умтулуңуз. Кирешенин кошумча булактарын издеңиз. Үй бүлөлүк бюджетиңизди белгилүү бир убакыт аралыгында пландаштырууга убакыт бөлүңүз.
жана ага камтылгандарды аткарууга аракеттениңиз. Каржыны сарптоону көзөмөлдөңүз. Каржылык чечим кабыл алуудан мурда анын кесепеттерин кылдаттык менен талдап көрүңүз. Программабыздын кийинки чыгарылышында финансылык сабаттуулукту изилдөөнү улантып, каражатты топтоо тууралуу сөз кылабыз.